Bismillahirrahmanirrahim. Бүгін 4-ші сабақ. Р тамғасынан баштайыз. Емесе, жазылышы жана оқылышы. Ра же болбосо ра деп тағайтылынат. Біз айтабыз екөнүн ортосында ра тамғасы. Мисалы, рахман, рахим дегендегі қолданылған. Сөз башында ро тамғасы адатта бірле таяқша, біраз иілген авалда. Сөз ортосында жана сөз аяғында. Ортосында жана аяғында р тамғасы бір-біріне оқшош. Андан кейінгі тамға бұл зә тамғасы. Зә. Ушул жерден бір нерсени салыштыра кетүүнү туура деп көрдүк. Буга чейин биз зәл деген тамга өттүк. Адатта экөө тең эле з тамгалары. Бул да з тамгасы, бул да з тамгасы. Бул зәл тамгасынан зә тамгасынын айырмасы эмнеде десек, албетте биринчи жазылышында, экинчи айтылышында дагы. Бул эки тиштин ортосуна коюп зәл деп айткан болсок, ал эми буну адатта кыргыз тилинде колдонулган эле з тамгасы. Зә, анан зәл. Ушундай айырмасы, буну эске сактап коюу абзел. Сөз башында зә тамгасы р тамгасына окшош эле сүрөтү айырмалап турган нерсе бул чекити үстүнө коюлат. Сөз ортосунда оңдон солго көздөп жүрөбүз. Бир чекит коебуз. Бул зә. Сөз аяғында да ушул эле сүрөт. Оңдон солго бир чекит зә тамгасы. Демек, ра, зә. Жаңы үйрөнүп аткан адамды башын айландырып, бираз кыйынчылык абалга сала турган негизги нерселер шу тамгалардын сүрөттөрүнүн формаларынын же болбосо бири-бирине аябай окшоштугу айырмалаган нерсе дээрлик ушул чекиттер. Кайсы бир тамгада үстүнө, кайсы бир тамганын астына, кайсы бир тамганын 2-ден же 3-төн коюлат. Ошону жакшыраак эске түйүп алса, кийин окуп атканда киши кыйналбай окуйт. Башынан бекем коюш керек. Албетте буну үмүт кылабыз, азыр силер биз менен кошо параллельно жазып кетип атасыңар деген. Буну карап коюп, угуп коюу менен гана эске сактап калуу кыйын. Албетте бир тараптан эске сактагунун бирден бир жолу окуйбуз жана кошо жазабыз. Кийинки сабак, кийинки тамга бул син тамгасы. Же болбосо бул с тамгасы. Буга чейин биз дагы бир с тамгасын өткөнбүз. Бул эгер эсибизде болгон болсо, мындайчы фа. Экөө тең эле с тамгасы. Эки сынын бири-биринен айырмасы кандай деген болсок, бул эки тиштин ортосуна тилди коюп, сако фа деп айтсак, ал эми буну адаттагы эле эч бир кыйналбастан жөнөкөй айтылган син, фа. Син тамгасы сөз башында оңдон солго болду. Бул куйругу бул жерде кесилет. Эмне үчүн? Анткени кийинки тамганы улап жазыш үчүн. Мисалы, ушул эле з тамгасын син тамгасына улап жаза турган болсок, ушул жерден түшүрөбүз мына. Синге зәни улайбыз. Ушун үчүн мындай куйругу кесилет дагы, ушундай абалда жазылат. Түшүнүктүү болду болуш керек. Сөз ортосунда 3 кандай дейбиз? Мүйүзү барбы? Кыскасы 3 ушундай бир формада жазылат. Жана сөз аягында. Андан кийинки тамга бул дээрлик окшош эле айырмалаган нерсе 1, 2, 3 чекити бар. Шин тамгасы.
Башта айтып өттүк. Bunun дагы сүрөтү окшош, айырмалаган нерсе чекити жок болсо син тамгасы, 3 чекити болгон болсо бул ш тамгасы. Шин, шин. Сөз башында. 3 чекит. Сөз ортосунда. Жана сөз аягында. Биринчи тамганын өзүн жазып алабыз дагы, андан кийин биз аракеттерди коёбуз. Эмесе бүгүнкү өтүлгөн 4 тамганы кайрадан башынан кайталайбыз. Биз көптөн өтсөк болот эле, бирок аз-аздан түшүнүктүү жана ошону өзүнүн ордунда айтып шашпай үйрөнүүнү туура деп көрдүк. Ра, 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 зә, зә, син, син, шин, шин. Бүгүнкү сабагыбыз 4 тамгадан турду. Кийинки сабактан жолугушканга чейин Аллахка аманат.